Assalamu алейкум достор, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздер менен ушундай зебра пирогун жасайбыз, андыктан биз менен бирге болуңуздар. Бул зебра пирогуна бизге таразанын кереги жок. Биз 300 мг стаканга өлчөп алабыз бардык азыктарыбызды. Бизге сахар, суу, май, сүт, жумуртка, какао, разрыхлитель, ванилин, сода жана ун керектелет. Алгач биз жумуртка менен сахарды салып, жакшылап миксерлеп алабыз агарганча. Ушундай агаргандан кийин суу майыбызды куюп алабыз. Эми сүттү куюп алабыз. Бизде бардык керектүү азыктарыбыз комнатный температурада болушу керек. Эми курак заттарыбызды аралаштырабыз. Унга соданы, разрыхлительди, ванилинди кошуп, 2 бөлүккө бөлүп, суюк массабызга кошуп, аралаштырып алабыз. Бизде массабыз даяр болду. Эми бул даяр массабызды 2 бөлүккө бөлүп алабыз. Эми бул 1 бөлүгүбүзгө какаону кошуп, дагы аралаштырып алабыз. Мынакей бизде массаларыбыз даяр болду. Мен ушул кружкага өлчөп алдым бардык азыктарыбызды. Эми 2 массабыздан тең 2 кашыктан салып чыгабыз. Биринчи ушундай ак массабыздан салабыз. Экинчи ушундай какао кошулган массабыздан 2 кашыктан салып алабыз. Бардык керектүү азыктарыбызды мен описанияга жазып калтырамын. Мынакей биз куюп алдык бардык массабызды. Эми ушундай сызып койдум ортосунан. Эми 170-180 градуста 30-35 минутада бышырып алабыз. Мынакей бизде пирогубуз бышты. Эми пирогубуздан пергаментный бумаганы чечип алабыз. Муздатабыз дагы, ушундай кесип алабыз. Бизде пирогубуз аябагандай жумшак, даамдуу жана оозду эриген пирог болот. Сиздерге жаккан болсо жасап көрүңүздөр. Каналыма катталганды унутпаңыздар. Лайк басканды, комментарий жазганды унутпаңыздар.